Bunu ben kimge aytam? Hukumatı Sadık Sapak prezidentimizge kayrılganı geldi. Haçıver Taşiyev'e kayrılganı geldi. Жоғарғы прокуратураның başında Зулушевқа kayrılganı geldi. 2019 жылдын 9 апрелиндеги каргашалуу окуя орун албаганда Элмира Кылычбек кызы бул жылы 26 жашка толуп, боруна 3 кызын алып эркелетмек. Бирок ал бул бактылуу күнгө жеткен жок. Элмиранын сырдуу өлүмү бүгүнкү күнгө чейин жакындарына тынчтык бербей келет. Mana şunday kızdı kantı oturur da. Şunun cevabına vurup sögüşken de adam körü olmadı şunday kızdı. Niçin öldürdü şunu? Niye öldürdü? Niçin öldürdü? Pışt kamerden binaya gelgen 3% iş açıp ayıttadı şunu. Bir 7 aylık kız yentegen turgan kız anneme rızkını kıydı. Niçin abi torça çağır, 2 yaşa balların rızkını kıyıp enem yerden acıratı otardı. Ne saatten? Cevap versin şularga, cevap versin. Ömür boyu kamal için talep kılan ben. Маркум Элмиранын жакындары 3 жылдан бери акыйкат издеп, райондук жана облустук сотко кайрылышканы менен акыйкаттык таппай келишерин айтышууда. Элмиранын атасы кызынын өлүмүнө күйөө баласы себепкер деген пикирде. Ben aytып атам, тергөөдө дагы мына жакшы биздин тергөө айтканыбыз канааттанбыз. О жерде 4 жыл адамды сурадып атам мен. Тергөөдө. Капир билет, кечке үйдө болгон. Султан Газы билет күйөө бала. Saat 2:20'den keyin kechki uyunda bo'lgan. Shomni qara shamga cheyin. Kampirni olib kelib so'roq qildirsak, qara suvga kelganda kampir duduq. Kampir hech narsa bilmaydi. Javob bermaydi. Kampirni oldida o'tirib oladi tag'i bittasi. Shunda kampirni suylatib jonboshini chimchib o'tirishadi. Психологтор Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук жылдан жылга өсүп жатканын айтууда. Алар аялдарга карата зомбулуктун келип чыгуу себептери түрдүү экенин белгилешет. Күч органдарынан талап кылыш керек. Ошол зордук, зомбулук кылган адамдарга кандай жаза көрүлдү? Айткыла бизге, канча жылга кесилди, каяка эмне болду деген нерсени эч ким укпай атат да. Мына кыз өлдү дейт, башкасы өлдү дейт, аялын өлтүрүп койду дейт. Дальше эмне болгонун биз билбейбиз да. Ошону адамдар ар бирибиз, ар бир коом талап кылышыбыз керек. Зомбулук кылган киши эмне болуп атат деп. Анан дагы эле айтам, тарбия. Бирөөдөн эмес, ар ким өзүбүздүн үйүбүздөн башташыбыз керек да. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлү Элиза Ажиева өлкөдөгү зордук зомбулук боюнча абал жакшырганга чейин ал тууралуу тынымсыз айта берүү керек дейт. Ал жылына 1 ай гана атайын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуучу иш-чаралар жетишсиз экенин кошумчалайт. Ушу пандемия учурунда өзлөрү жумушсуз калган учурлар да болуп калды да. Ар кандай тоскоолдуктарга, көйгөйлөргө туш болушуп, ошонун кесепетинен дагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун дагы саны көбөйдү десек болот да. Бул түздөн түз ошого байланыштуу болуш керек. Мындан сырткары ушул ала качуу же болбосо эрте никелер боюнча дагы мамлекет тарабынан ар кандай мисалы чаралар көрүлүп, мыйзамдар кабыл алынганына карабастан алардын да саны өсүп атат. Демек ушул жыл сайын сөзсүз түрдө бул 16 күндүк кампания негизи аздык кылат. Бул теманы дайыма көтөрүп, эл алдында чыгарып, мисалы чечим чыгаруу органдарына чейин жеткирүү. Акыркы 3 жылда өлкөдө зомбулук фактыларынын өсүү темпи байкалат. Алсак 2020 жылы 9 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук катталган. Тилекке каршы алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Натыйжада зомбулук көрсөткөн тарап жоопкерчиликтен кутулуп кетет. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.